Ак Суу районуна караштуу Турдукожо Искаков атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Мугалим Кекеева Байырта. Саламатсыңарбы менин окууга дилгир, акылдуу, сүйүктүү окуучуларым. Баарыңарга кутман күн каалоо менен бүгүнкү тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Тарбиялык саатыбыздын темасы Теңирим тартуулаган өчпөс жылдыз. Сабагыбыздын максаты Чыңгыз Айтматовдун өмүр чыгармачылыгы жана чыгармаларынын урунтуу учурлары менен таанышасыңар. Сөз берметтерин жыйноо менен адептүү сүйлөй билүүгө, сөзмөрлүккө, чечендикке үйрөнөсүңөр. Кыргыз элинин арасында Төрөкулдун Чыңгызы, Кыргызымдын жылдызы деген наамга тете болгон, кара сөздүн устасы, Кыргызымдын туткасы, адабияттын баба дыйканы Теңирим тартуулаган Чыңгыз Айтматовдун өлкөсүнө аруу балалык сезим менен саякатка чыгабыз. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Кыргызстандын Талас областынын Шекер айылында туулган. Ал жерден мектепти бүтүргөндөн кийин А дегенде айыл чарба техникумун, андан кийин институтту, андан соң жогорку адабият курсун бүтүргөн. Келечектеги жазуучунун үй бүлөсүндө эки тилде сүйлөшкөн, кыргыз жана орус тилдеринде. Ошол себептүү Айтматов бул эки тилди тең эне тил катары эсептеп, өз чыгармаларын эки тилде жазган. Айтматовдун чыгармаларындагы окуялар жерде да, космосто да, тоолордо жана талааларда, деңизде жана океанда болуп өтөт. Окуялар дүйнөнүн бардык жеринде болуп, ал анда жаман адамдарга караганда жакшы адамдар көп экенин көргөзө алат. Айтматов өз чыгармаларында жакшылык менен жамандык бар экенин, өз мекенине кандай мамиле жасоо керек экенин, дүйнөдөгү адамдар канткенде согушпай турганы, бири-бири менен кантип кызматташа турганы тууралуу көйгөйлүү суроолорду койгон. Кыргызымдын Чыңгызы, кылымдардын жылдызы болгон улуу жазуучубуз Айтматов чыгармалары менен дүйнө элине таанылды. Анын чыгармалары 60 миллион нускада чыгып, 170ден ашык тилде которулду. Мындай жазуучу кылымда бир келер кубулуш. Улуу жазуучубуздун чыгармаларын сүйүп окуп, жан дүйнөңөргө чоң таасир алып, урматтап жүргүлө. Чыңгыз Айтматовдун кудурети күчтүү руху эл арасында нур чачып, ата журт менен ааламдын алкагында жүрө берет. Анда эмесе силерге тапшырма балдар. Айтматовдун чыгармаларындагы өзүңөргө жаккан каармандын сүрөтүн тартып, мага салып жибергиле.